Курчак театрында жакшы нерселер коюлушун. Китеп ар дайым жаңы нерселерди үйрөткөн, саякаттар аламына жол ачкан, ачылыштар менен тааныштырган балдардын досу. Ал аң сезимди калыптандырып, туура сүйлөөнү иштеп чыгат. Бирок бүгүнкү күндө санариптик технологиялардын өнүгүү доорунда баштагыдай китепке болгон кызыгуу жок. Балдардын китепке болгон сүйүүсүн ойготуу, жандандыруу үчүн китепкана жамааты өз алдынча балакай аталышындагы Курчак театрын уюштурушкан. Китепке болгон кызыгуу аябай азайып кеткен, ошондуктан биз бүгүнкү 2-апрель эл аралык китеп күнүнө карата атайын ушу балдарга бир руханий байлык тартуулоо максатында атайын уюштурдук. Себеби балдар келечек ээлерин китеп менен тарбиялоо, ошондой эле жомок менен тарбиялоо өтө маанилүү деп ойлоймун. Биз деле убагында ошол жомок менен чоңойгонбуз. Жомок менен окуганда гана, жомок менен чоңойгондо гана келечектин ээлери бир билимдүү, тарбиялуу, ак менен караны ажыраткан балдар болушат деп ойлойм. Ошондой эле мезгилде билимдүү болушат деп ойлоймун. Бүгүн анын ачылуу иш-чарасында Атай мектеп окуучулары чакырылып, алар үчүн Маша жана Аю аталышындагы жомок тартууланды. Балдардын окууга болгон кызыгуусун ойготуу, окуянын андан ары кандай өнүккөндүгүн билүү үчүн мындай самалдын болушу зарыл. Муну аны көргөн жеткинчектердин сөздөрү ырастайт. Жомок отличный экен, мага өтө жакты. Немеде непослушный кыз бар экен, лекин ал өзүнүн катасын түшүнүп, чоң атасыны кечирим сурайт экен. Кандай экен жомок? Жомок өтө сонун экен, мага жакты. Маша чоң атасын укпай, өзү жоголуп кетти. Бирок акыры ал айла табып, өзүнүн чоң атасынын үйгө барды. Кеттик, жүргүзгүлө. Көчмө Курчак театры кызыктуу жомоктуу көрүнүштөрдү тартуулоо менен жомок китептерди окууга болгон жөндөмүн ойготот. Ошондуктан райондогу ар бир мектепке жайылтуу керектиги белгиленди. Курчак театрынын ачылышы эң жакшы болуптур. Жакшы кабар, жакшы жаңылык кабыл алып атабыз. Балдар ошол азыркы бардык балдар эле уюлдук телефонго байланып калды. Ошо Курчак театры көрүп, жомокторду көрүшүп, китепке болгон кызыгуусу кыйла артат деп ишене алам. Ушул Курчак театры мектептерге дагы барып, коюп беришсе, мындан дагы жакшы жыйынтыктарды берет. Иш-чаранын артында көптөгөн өзүнүн руханий байлык ала алды, китептерге, жомок китептерге кызыгуулар артты деп ойлойм. Ушундай иш-чаралар көп болуп турса, окуучулардын руханий байлыгы артып, азыркы социалдык сеттерден, телефондордон бир аз арылат деп ойлойм. Күндөрдүн биринде Маша Балдар китептердин күнүнө китепканада балдар китептеринин апталыгы да орун алат. Соңку мезгилде китепканада балдар китептеринин фонду кеңейгендиги кубандырат. Гүлжан Амандөбө, Бектур Иманалиев, Сузак району.